Ошентип такыбалыкты дайыма Али радыйаллаху анху ушундай такыбалыктын ээси болгон. Адамдарга дагы такыбалыкты насихат кылат эле. Ал такыбалыкты ушундай деп баяндайт эле. Ат-таква ал-хауфу минал жалил, вал-амалу бит-танзил, вар-рида бил-калил, вал-исти'даду ли-яумир-рахил. Такыбалык Алладан, ушундай кудурети күчтүү болгон Алла Тааладан чыныгы коркуу бул такыбалык. Алла Таала түшүргөн Кур'ани Каримге амал кылып, ошону жашоодо, тажрыйбада жашоо бул чыныгы такыбалык. Алла Таала берген кичикей нерсе болсо дагы Алланын берген рызкысына, Алланын берген ниматына, Алланын берген өмүрүнө бардыгына ыраазы болуу бул такыбалык. Андан кийин биз бул дүйнөдөн көчүп, ахиретке бара турган күнүбүзгө даярдык кылуу бул такыбалык деп, такыбалыкты ушундай деп баяндайт эле. Али радыйаллаху анху бир күнү ушундай мүрзөгө чыгып, кабырстандын жеңинде туруп, "О, өтүп кеткен адамдар, силерде кабар барбы?" деп бир аз турат экен. Турганда үн чыкпаганда, "Силерде кабар жок болсо, мен силерге кабар айтайын. Силер бул дүйнөдөн кеттиңер, силердин тапкан дүйнөңөрдү силердин артыңардан мураскорлоруңар бөлүп алды. Силердин салган, заңгыраган үйлөрүңөрдү башка адамдар жашап калды. Силердин аялдарыңарга башкалар үйлөнүп алды. Биздеги жаңылыктар ушо" деген экен. Дүйнөнүн акыбети ушо болот экен. Урматтуу бир туугандар, ошон үчүн улууларды ээчип, ошондой Али радыйаллаху анхуга окшогон улуу сахабалардын жолун ээчип, такыбалык менен жашашты Алла Таала ар бирибизге насип кылсын.